Бекбүбек Салганбековнамын. Мына жан дүйнө чакыргы ырлар жыйнагына Макмал креатив чыгармачылык коомдун демилгеси менен мына акындардын ыр жыйнагы чыккан. Ушул китепте менин дагы 3 ырым чыкты эле, ошол ырдан окуп берип коеюн. Азыркы оор кырдаалда мынакей бир жумадан бери митинг болуп, заманыбыз мындай кандай десем, элдин баары тең кыйналып, ойго батып, буктабай, балдарыбыз эмне болот, тынччылык болсун деп баардык кыргыз элин жаштарга кайрылуу жасап атат. Жаштар ушундай митингди өткөргөндөн кийин аркасы жакшы болсун, тынчтангыла, сабырдуу болгула, ыймандуу болгула, кыргыз элибизди, жерибизди сактап калалык деген кайрылуулар жасап жатат. Мен болсо ушул заманды, ушундай күндү бизге алып келген баардык энелер болот, жаштар. Ошо жаштарыбыз энелердин баркын билсин, энелерди кадырласын, алар кандай бүйүттө болуп ыйлап отурганын баягы кичине сезер бекен деген сыяктуу. Мен ошо эне жөнүндө окуп кетем. Окуп кетейин деп атам. Анткени 19 жаштагы мына жапжаш эле бала, Үмүт деген бала каза болуп, азыр энеси ыйлап отурат. Анан ушул биздин энелердин ыы төгүлбөсүн, балдарыбыз аман болсун. Ушундай ниетте мен азыр өзүмдүн белегим деген ырымды окуп берейин. Саябан чынар терегим, деңизден дагы тереңим, күн менен айдын нурларын гүлгө ороп белек беремин. Жел сымал жибек саамайың, желбирей берсин байрагың, жанымда дайым жашачы, жашоонун таңы ардагым. Баалап мен сага, мен апа эмгегиң, башыма сизге ийемен, ыраазы болгон апакем, ыр болсун менин белегим деп. Ушул энелерге белек болсун. Ушул күндү бизди тартуулаган энелерибиз жарык дүйнөгө алып келип, чоңойтуп, ушундай эр азаматтардын баарын чоңойтуп жатат кыргыз элин. Ушу жаштар энелерди сыйлагылачы, энелерди аягыла, биздин да көз жашыбыз төгүлбөсүн, тынчтыкта жашайлык, баардыгы жакшы болсун.